Аллах Таалам жазып койгон тагдырга ыйман келтирип, ошол тагдырдын анык ачык экенин якин менен жүрөгүңүз менен ынануу жана ошол нерсеге ыраазы болуу, жакшылыгына шүгүр кылып, кыйынчылыгына сабыр кылып. Аллах Таалам бул тагдырды мени азапташ үчүн жазып койду, же мени жаман көргөнүнө жазды деп ойлоңуз. Сабыр кылсаңыз да сизге жакшылык, жакшылыгына шүгүр кылсаңыз дагы жакшылык. Аллах Таалам мага эч убакта жамандык каалабайт деген нерсе болуңуз. Эгер ушул нерсе жүрөгүңүздө орносо, жашоодо өйдө ылдый болгондо кайгыга түшүп, жаман ойго келип, андай болбойсуз. Жакшылык келсе да сүйүнөсүз, шүгүр кылып, кыйынчылык келсе дагы сабыр кыласыз, анда да жакшылыкты үмүт кыласыз. Балким бул нерсе менен Аллах Таалам мени чоң баледен сактады. Ушул нерсе менен мени даражам көтөрүп атат, же күнөмдү кечирип атат деген жакшы ойдо болосуз. Буну Аллах Таалам убада берген. Ар бир мусибат боло эмне болот? Жакшылык деп көрүңүз. Умму Салама энебиз сахабалардын убагында күйөөсү өлгөндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн дуаны айтат. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Биз Аллахка таандыкпыз, Аллахка кайтабыз. Аллахым бул болгон балеге, кыйынчылыгыма сооп бер, жана мындан да жакшылыгын мага жаз деген. Аны уккан айрым адамдар, Абу Салама улуу сахаба болгон, мындан дагы өткөн кийин кандай адам болот сага дегенде, жакшы адам болот. Мындан да жакшылыгын бер деген бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасы үйрөткөн. Башка кыйынчылык келгенде ушуну кимде ким дуа кылса, ошол болгон кыйынчылыктан сөзсүз Аллах Таалам жакшылыгын берет деген. Ишеним менен айткан. Андан кийин эмне болду? Умму Салама пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям момундардын энеси болуп калды. Бизге мындай ички түпкүрүн, акыбетин биз билбейбиз, туугандар. Бизге бир ыңгайсыз, мындай бир жамандай көрүнө берет, бирок анын акыбети бактылуулук. Акыретке барганда да Аллахка шүгүр айтабыз. Алхамдулилля, Аллахым мага ушундай жазып коюпсуң. Моундай бийликти бербепсиң. Бергенде мен тигилердей болуп бузулуп кетмек экеним турбайбы деп билгенде. Себеби Аллах Таалам биздин нуфусту, жаныбызды, рухубузду, табиятыбызды, фитратыбызды билет да. Айтып атпайбы? Кээ бир кулдарым бар дейт, бай дейт. Аларга мен кедейликти берсем, кедейлик аларды капырга жетелейт деген. Кулдарыман кээ бирлер кедей, аларга мен байлыкты берсем, байлык аны капырчылыкка жетелейт. Ошол эле Хидр алейхиссалам Муса пайгамбар менен баратканда деңизден жана кайыкты тешип салат сууга турган. Эмне болду? Аны биз сырттан караганда, өздөрү карапайым адамдар болсо, анан мунун эптеп оокат кылып атса, сен барып кайыгын тешип салсаң, бул эмне деген адам деп Муса пайгамбар таң калды да, көрсө нары жакта чоң бир зөөкүр адам, командалар менен бандиттер да, мындай айтканда. Ошондо бүтүн корабльдердин баарын эле тоноп кетишкен. Анан тигини көрдү, жыртык экенин көрүп, тийбей кетип калышты. Андан кийин бүтөп койду. Көрсө бул бир чети, биз бүткөндөн билдик. Мындай зыяны бар турбай көрсө деп. Аны түшүнбөгөн адам арден аны уруп согуп, тепкилеп салмакпыз да. Өзү эптеп жашап атканда сен кайгысын эмне тешип салдың деп. Мына ушул сыяктуу жашоодо көп нерсе болот. Ары басып баратса, бир жаш баланы көрдү да, барып туруп башын жууп өлтүрүп салды. Аны да көрүп, бул жаш наристеде эмне күнөө бар, сен муну өлтүргөндөй деп, Муса пайгамбар ага да таң калып, аны тыйды. Себеби акыбетин билген жокпуз да. Кийин Аллах Таалам кабарлады бизге. Көрсө ал бала капыр болуп, момун ата-энесин да капырлыкка жетелемек экен. Биринчиден ата-энесине пайда болду, экинчиден ал баланын өзүнө да пайда болду. Капыр болуп тозокко түшпөйт эле. Наристе кезинде өтүп кетти. Жашоодо жакшы ойдо болуп, өзүңүздүн бешинеңизге жазылган тагдырыңызга ыраазы болуу, жакшылык деп түшүнүңүз.